Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Салам достор, барыңарга кутмандуу күн. Бүгүнкү сабакта биз 8 сабагыбызда эки маанилүү грамматикалык теманы, анан практикалык иштерди өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын эң маанилүү грамматикалык темасы мак истемек деген тема. Андан кийин изин, рижа деген да грамматикалык темабыз бар. Андан кийин ушул темалар боюнча жана өтүлгөн темалар боюнча практикалык иштерди, бышыктоо иштерин иштейбиз. Анан сабактын аягында мен көптөн бери силерге кызыктуу окуяларды айтып бербей калдым эле. Бүгүнкү сабакта болсо мен өзүмдүн Турциянын Анталия деген шаарына болгон саякатым тууралуу, ал жакта эмнелерди көргөнүм, эмнелерди кылгандарым тууралуу кенен айтып бөлүшөм. Бүгүнкү сабакта негизинен ушуларды өтөбүз. Анда эмесе баштадык. Мага дагы, силерге дагы ийгилик. Бүгүнкү маанилүү грамматикалык темабыз мак истемек деп жана айттык элек. Мак истемек деген бул түрк тилинде эмне каалап атканыңы айтыш үчүн, билдириш үчүн колдонулган тема. Мисалы, кыргыз тилинде мисал келтирейин, анткени бул тема силерге түшүнүктүү болуш үчүн кыргыз тилинде мисал келтирип, бул теманын маңызын түшүндүрүп берейин. Мен паркка баргым келип жатат. Ал китеп окугусу келип жатат. Апам жумуштан чыккысы келип жатат деген ушул кандайдыр бир адамдын же бир нерсенин, бирөөнүн каалоосун билдирип атат да, эмне каалаганын айтып атат. Мындайча айтканда каалоону билдирген тема бул. Түрк тилинде мак деген мүчө менен анан истемек деген мүчө экөө биригип ошол эмне каалап атканыбызды көрсөтөт. Башкача айтканда эмне каалап атканыбызды көрсөтүш үчүн колдонулат. Дароо мисал карап көрөлүк. Seninle konuşmak istiyorum. Konuşmak дегендеги мак мүчөсү, анан истемек дегенде istiyorum деп бул жанакы өтүлгөн темабыздагы исим жумлесине келип кетет. Istiyorum, istiyorsun, o istiyor, istiyoruz, istiyorsunuz, istiyorlar деп. Ошол сыяктуу ошол теманы жакшыраак билишибиз керек да. Seninle konuşmak istiyorum. Сени менен сүйлөшкүм келет. Сүйлөшкүм келип жатат же болбосо. Seninle konuşmak istiyorum. Mak istiyorum деген бул аны менен сүйлөшкүсү келгенин билдирди. Konuşmak istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Сени менен сүйлөшкүм келип жатат. Mak istiyorum бул сүйлөшкүм келип жатат деген маанини билдирди. Же болбосо Asel parka gitmek istiyor. Gitmek istiyor. Бул жерде Asel parkka баргысы келип жатат. Cumagül yemek yemek istiyor. Mek istiyor деген бул дагы жанакы биздин мак istiyor, mek istiyor темабызга байланыштуу. Мисалы, yemek деп эки жолу айтылып калды деп башыңар айланышы мүмкүн. Бул жерде биринчи айтылган yemek деген тамак деген маанини билдирди. Экинчи yemek деген болсо бул жөө же болбосо тамактануу деген маанини билдирди. Биринчиси зататоч, экинчиси этишти билдирди да. Жумагүл тамак жегиси келип жатат. Асел паркка баргысы келип жатат. Сени менен сүйлөшкүм келип жатат. Кылгым келип жатат, мынтким келип жатат, тигинтким келип жатат деген практик эмелерди, каалоолорду билдире турган тема бул. Азыр презентациядан дагы кенен мисалдар менен карап бышыктайбыз муну. Мак истемек бул каалоо деген сөз. Мындайча айтканда бир нерсени каалоо үчүн кайсыл мүчөлөрдү, кайсыл жерлерге колдонууну үйрөнөбүз. Want to деп англисче айтабыз. Эгер араңарда англисче билгендер болсо, want to деген маанисин түшүнсөңөр болот. Мен мисалы тамак жегенди каалайм, мен китеп окуганды каалайм, мен эс алууну каалайм деп өзүбүздүн эмне каалаганыбызды билдирүү максатында мак истемек деген мүчөнү колдонобуз. Мак истемек мүчөсү кандай түрдө жасалат? Мисалы, feel деген, этиш деген сөз, этишке мак истемек деген мүчө уланат. Анан ошо заман эки, учур чакпы, өткөн чакпы, ошолор мүчөлөр уланат. Учур чакты биз өттүк, өткөн чак, келер чак дегендерди буюрса алдыдагы темаларыбызда өтөбүз. Мисалы, seninle konuşmak istiyorum. Сени менен сүйлөшкүм келип жатат. Derya parka gitmek istiyor. Derya parkka баргысы келет. Же барганды каалап жатат. Биз ярын пикник yapmak istiyoruz. Биз эртең пикник кылууну каалап жатабыз. İstanbul'da nerede oturmak istiyorsunuz? İstanbul'da каерде жашаганды каалайсыз дейт. Мындайча айтканда, суроолорду oturmak istiyorsunuz, gitmek istiyorsunuz, konuşmak istiyorum деп мак ар бир этишке мак исти деп бул мүчөлөр колдонулуп атат. Анан бул жерде достор биз мак исте дегенден башка жанагы
üyelik ekleri degендерди өткөнбүз. Мисалы таандык мүчөлөр ben istiyorum, sen istiyorsun, o istiyor, biz istiyoruz дегендерди өткөнбүз. Ошолор дагы билүү маанилүү. Окумак истемек дегенге жөндөп көрөлүк. Ушул окумак истемек деген этишти жөндөп көрөлүк. Жөндөө деген сөз бул 6 ата тоочу турат го. Ben, sen, o, biz, siz, onlar деген. Ошо ар бирине кантип коюлуп, ар биринде кантип өз-өзүнчө айтылат. Ошолорду карайбыз да. Мисалы, ben окумак istiyorum бул биринчи жак. Мен окугум келип жатат деп атат. Sen окумак istiyorsun экинчи жак. Sen. O окумак istiyor, ал окугусу келет. Biz окумак istiyoruz, biz окугубуз келип атат. Siz окумак istiyorsunuz, силер окуганды каалайсыздар. Onlar окумак istiyorlar, алар окуганды каалайт. Эми ушунун негатив формасы бар, достор. Негатив формасы ми деген мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Мисалы, жөнөкөй формасында ben окумак istiyorum, мен окууну каалайм болсо, негатив формасында мен окууну каалабайм. Негатив терс форматында айтылат да. Мен окууну каалайм, мен окууну каалабайм. Ben okumak istemiyorum. Sen okumak istemiyorsun. O okumak istemiyor. Biz okumak istemiyoruz. Siz okumak istemiyorsunuz. Onlar okumak istemiyorlar. Түшүнүктүү болду, Ар биринде мисалы ben, sen, o, biz, siz, onlar дегенге байкап көрсөңөр эң аяккы бүтүш мүчөлөрү, окончаниялары бөлөк-бөлөк өз-өзүнчө колдонулуп атат. Колдонулуп жатат. Ошого маани берип, буларды жакшыраак түшүнүшүбүз керек да. Азыр биз жөнөкөй форматын, анан негатив форматын карадык. Эми жөнөкөй суроолуу форматы, анан негатив суроолуу форматын карап көрөбүз. Ушул окумак истемек дегендигин эле. Ben okumak istiyor muyum? Sen okumak istiyor musun? O okumak istiyor mu? Biz okumak istiyor muyuz? Siz okumak istiyor musunuz? Onlar okumak istiyorlar mı? Деген да. Бул жерде эми istiyorum, sen istiyorsun, o istiyor эмес, наоборот, суроо мүчөлөр уланат берге. Муюм, мусун, му, муюз, мусунуз, мы деген суроо мүчөлөр уланат. Биз буларды мурунку сабактарда өткөнбүз. Бул жөнөкөй суроолуу форматы болду. Мен окууну каалаймбы? Сен окууну каалайсыңбы? Ал окууну каалайбы? Биз окууну каалайбызбы? Сиз окууну каалайсызбы? Алар окууну каалашабы? Деген болду. Эми мен окууну каалабаймбы? Сен окууну каалабайсыңбы? Деген маанини билдиргендер болсо, анда бул жерге да ми келет, бирок ошол эле суроолуу форматы. Ben okumak istemiyor muyum? Sen okumak istemiyor musun? O okumak istemiyor mu? Biz okumak istemiyor muyuz? Siz okumak istemiyor musunuz? Onlar okumak istemiyorlar mı? Деп айтылат. Жакшылап карагыла, видеону пауза кылып, бир сыйра кайра көз жүгүртүп чыккыла. Келгиле эми видеону пауза кылып, ушул көнүгүүнү иштеп көрөлүк, достор. Бул жерде бош жерлерге мак истемек деген мүчөлөрдү маанисине жараша коебуз. Видеону пауза кылып, алгач өз алдыңарча иштегиле, андан кийин мен туура жоопторун көрсөтүп берем. İşlegen bolsoңор, анда көрсөтө берейин. Çok yorgunum, biraz dinlenmek istiyorum. Бул биринчи жак болот. Анткени yorgunum деп бул жерде окончанияда биринчи жак экенин байкасак болот. Çok yorgunum. Аябай чарчадым. Biraz dinlenmek istiyorum. Biraz эс алууну каалайм. Aç değilim. Yemek yemek istemiyorum. Aç değilim деген сөз бул биринчи жак болду. Değilim деп. Экинчиден маанисине карайбыз. Курсагым ачка эмес. Тамак жегенди каалабайм. Neden hazırlanmıyorsun? Bizim ile gelmek istemiyor musun? Бул жерде да биринчи сүйлөмдүн маанисин түшүнүш үчүн которуп алабыз. Neden hazırlanmıyorsun? Эмнеге даярданган жоксуң? Биз менен бирге келгиң келбей атабы деп атат. Эмнеге даярданбай атасың? Биз менен бирге келбейсиңби? Же биз менен бирге келгиң келбей атабы дейт. Bugün hava çok güzel. Dışarı çıkmak istiyor musun? Бүгүн аба ырайы аябай жакшы. Сыртка чыгууну каалайсыңбы? Деп атат. Pardon, ben bir bilet almak istiyorum. Geçiresiz, мен bir bilet алууну каалайм, дейт. Бул жерде жана айткандай эле сүйлөмдүн маанисин биринчи карашыбыз керек, анан ошого жараша мүчөлөрдү улаш керек. Эми силерге тапшырма, достор. Dinlenmek istemek деген фраза бар. Эс алууну каалоо. Ошону жанакы ben, sen, o, biz, siz, onlar деген ар бир ата тоочко өз-өзүнчө коюп, жөнөкөй формасын, негатив формасын, жөнөкөй суроолуу формасын, негатив суроолуу формасын 4 тарапка 4 бөлүгүн тең жазуу түрүндө жөндөгүлө. Мисалы үчүн, ben dinlenmek istiyorum, sen dinlenmek istiyorsun, o dinlenmek istiyor, biz dinlenmek istiyoruz, siz dinlenmek istiyorsunuz, onlar dinlenmek istiyorlar. Негатив формасы ben dinlenmek istemiyorum, sen dinlenmek istemiyorsun,
деген сыяктуу өзүңөр каалаган улантып жазгыла. Жазуу форматында иштегиле, анан мага жөнөткөндү унутпагыла, Ушуну менен мак мек темасын түшүндүк. Бул тема негизи грамматикалык эрежелери деле жок. Болгону жанагы мурунку темаларды бул жерде туура структура менен колдонгонду билишибиз керек. Анан көбүрөөк практика керек. Андан кийинки биздин грамматикалык темабыз изин, рижа деген эки грамматикалык тема. Изин деген сөз бул түзмө-түз которгондо уруксат деп которулат, а рижа дегенди которгондо сурануу же болбосо сураныч деп которулат. Түрк тилинде кандайдыр бир нерсеге уруксат суроо же бир нерсени сурануу, кылып берчи деп жардам суроо иретинде айтыла турган сөздөрдү кантип айтылышын өтөбүз да бүгүн. Мындайча айтканда бул теманын функциясы уруксат суроо же кандайдыр бир нерсени сурануу үчүн колдонулушу бул теманын функциясы. Биз мисалы бирөөдөн уруксат сураганда же бирөөдөн бир нерсе сураганда ушул темадагы мүчөлөрдү колдонуп сурайбыз. Бул тема түшүнүктүү болуш үчүн мен силерге кыргызча мисал бере кетейин алгач. Ичкери кирсем болобу? Ичкери кирсем болобу деп суранып атабыз. Же болбосо тетиги китепти мага берип коесуңбу? Тетиги адамды айтып коесуңбу мага келсин? Бектурду айтып коесуңбу телефонун карап койсун? Апам айтып коесуңбу үйгө келип кетсин? Деген ушул сыяктуу сураныч, уруксат суроо же сурануу иретинде айтылган сөздөрдө, сүйлөмдөрдө бул мисал, бул тема колдонулат. Эми түрк тилиндегисине келелик. Түрк тилинде бул темалар абилир мийим деген мүчө менен жасалат. Мындайча айтканда, ичери кире мийим? Суроо ирети коюш керек эле бул жерге суроо белгиси. Ичери кире мийим? Ичери кире мийим деп айтылып атат, Ичери кире мийим? Же экинчи жакта ичери кире мисин? Ичкери кирсең болобу? Же мен өзүм сурап атсам, ичкери кирсем болобу деп сурайм да. Ичери кире мийим? Ичкери кирсем болобу деп уруксат сурап атат бул жерде. Бир сорабилир мийим? Бул жерде сорабилир мийим деген мүчө колдонулуп атат. Мындайча айтканда, бир суроо сурасам болобу деп суранып атат. Жабап бере билир мисин? Жооп бере аласыңбы? Деп бул жерде дагы суранып атат. Жооп берип койчу кел, бул суроого жооп бере аласыңбы? Деген суроо. Мындайча айтканда, бул темабыз уруксат сураганда, же бир нерсени суранганда колдоно турган тема. Жана бул абилир мийим, же мийим деген өзгөрүп кетиши да мүмкүн. Япа билир мисин? Келе билир мисин? Келе билир мийиз? Деп дагы бешинчи, үчүнчү жактарга өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок негизгиси ушундай, негизги функциясы жана айткандай уруксат суроо. Азыр бул теманы дагы биз презентациядан мисалдар менен карап, кенен бышыктап көрөбүз. Изин бул уруксат суроо же болбосо рижа деген болсо бул сураныч, өтүнүч деген мааниде. А билир мийим, я билир мийим деген мүчөлөр менен жасалат. Экөө тең, анан экөө тең сурануу, өтүнүү, уруксат алуу маанилерин билдирет. Бул жасалышы боюнча фиил деген мурунку сабакта айтып берген мен, фиил деген этиш деген сөз. Этишке абилир деген мүчө уланат. Эгер этишибиз үндүү тамга менен бүтсө, я, е тамгасы кошулуп, андан кийин абилир мийим деген мүчө уланат. Мунун негатив формалары дагы болот. Бир канча мисалдарды карап көрөлүк. Мисалы, ичери кире билир мийим? Ичкери кирсем болобу? Бир суроо сурабилир мийим? Бир суроо сурасам болобу? Дышары чыга билир мийим? Сыртка чыксам болобу? Жабап бере билир мийим? Жооп берсем болобу? Пенжерени ача билир мийим? Терезени ачсам болобу? Жабап бере билир мисин? Тактая келе билир мисин? Пенжерени капата билир мисин? Текрар эде билир мисин? Тактая жаза билир мисин? Бул дайыма мийим же мисин деген менен эле болбойт. Башка жактар дагы болот. Аларды дагы карайбыз. Өзүңөр көргөндөй, бир нерсе кыла аласыңбы, тигинтип кое аласыңбы, мынтип кое аласыңбы деген сурануу, өтүнүү маанилерин билдирет. Бул жерде дагы 6 жак бар. Бен, сен, о, биз, сиз, онлар деген. Бул 6 жак, 6 бөлүк, ар бирине карап көрөбүз. Азыр бир эле сөздү ар бир бөлүккө бөлүп карап көрөбүз. Бен кире билир мийим? Сен кире билир мисин? O кире билир ми? Biz кире билир миyiz? Siz кире билир мисиниз? Onlar кире билирлер ми? Көрүп атасыңар, практика иретинде. Же башка бир мисал карап көрөлүк. Ben yapabilir miyim? Sen yapabilir misin?
O yapabilir mi? Biz yapabilir miyiz? Siz yapabilir misiniz? Onlar yapabilirler mi? Деп айтылып атат. Эми ушуну оозеки түрдө видеону пауза кылып негатив формага өзгөртүп көргүлөчү достор. Мындай болот негатив формасы. Ben girmeyebilir miyim? Sen girmeyebilir misin? O girmeyebilir mi? Biz girmeyebilir miyiz? Siz girmeyebilir misiniz? Onlar girmeyebilirler mi? İkincisi, ben yapmayabilir miyim? Sen yapmayabilir misin? O yapmayabilir mi? Biz yapmayabilir miyiz? Siz yapmayabilir misiniz? Onlar yapmayabilirler mi? Деген форматта болот да. Ушундай достор. Келгиле ушул көнүгүүнү иштеп көрөлүк. Видеону пауза кылып өз алдыңарча иштеп көргүлө. Пауза кылып иштеп көргөн болсоңор, мен туура жолун көрсөтөйүн. Kapılarınızı, kitaplarınızı ne дейт? Açabilir misiniz? Misiniz деп жазабыз. Kitaplarınızı açabilir misiniz? Kitaplarınızı дегенде бул акыркы мүчөсүнүн окончаниясынан билсек болот. Бул эмне экен? Siz деген төртүнчү жактын формасы экен. Kalemi alabilir miyim деп биринчи жактан колдонсок болот. Kalemi alabilir miyim? Kalemi alabilir miyim? Kalemde alsam bolобу дейт. Cümleleri kontrol edebilir misiniz? Бул жерде et деп турду го жана. Бул жерде дагы мурунку сабакта өткөндөй к, т, ч, п мүчөлөрү келгенде жумшарып өзгөрүп кетет. Т болчу, т дга жумшарат дагы. Cümleleri kontrol edebilir misiniz? Misiniz деген маани келип калат. Cümleleri kontrol edebilir misiniz? Сүйлөмдөрдү текшерип кое аласызбы? Деген сөз да бул. Төртүнчүсү. Ne дейт? Sesi açabilir misin deyilse, sesi açabilir misin? Ses açmak деген söz, etiş, бул үндү жогорулатуу деген маанини берет. Ses açabilir misin дегенде үндү ачып коесуңбу, үндү звукту көтөрүп коесуңбу деген маанини билдирет. Söz бешинчиси sözlüğe bakabilir miyim? Sözlük деген эмне достор? Sözlük деген негизи бул жер к менен бүтөт. Sözlük дегенде. Бирок мүчө уланганда к тамгасы юмшак гге өзгөрүп кетет дагы. Sözlüğe bakabilir miyim деп жумшак форматта колдонулган болот. Кайталай турган болсок достор, изин, рижа бул ошо уруксат суроо, өтүнүү маанисин билдирген сөздөр.Abilir miyim, я билир miyim деген этиштер менен, мүчөлөр менен колдонулат. Бул мүчөлөр этишке уланат. Анан көп сөз билсек эле, сүйлөмдүн сөздүн контекстин түшүнсөк эле, бул мүчөлөрдү улап жаза алабыз. Бул теманы көбүрөөк кайталашыбыз керек просто, анан ушул темага байланыштуу көбүрөөк көнүгүүлөрдү иштешибиз керек. Ошондо жакшы эсте калат. Келгиле достор, эми өтүлгөн бардык темаларыбызды камтыган практикалык көнүгүүлөрдү, практикалык мисалдарды иштеп көрөлүк. Практика маанилүү. Теманы түшүнүп туруп эле болду деп таштап койсок, практика кылбай койсок, ал тема унутулуп кетет же аралашып, мындай жакшы билбей калабыз да. Ошон үчүн ар бир темадан кийин, ар бир сабактан кийин өтүлгөн темаларды бир сыйра кайталап, ошо өтүлгөн темаларга көз жүгүртүп, көнүгүүлөрдү иштеп турсак, биз үйрөнүүбүзгө, аларды колдонуубузга жеңилирээк, ыңгайлуураак болот. Ошон үчүн практика маанилүү. Азыр биз силер менен бир канча практикалык мисалдарды иштейбиз. Бул жерде мен экранга чыгарам. Текст берилген. Текстте мүчөлөрдү бош калтырып койгон. Ошол жерге биз тексттин же сүйлөмдүн маанисине жараша өтүлгөн темалардагы мүчөлөрдү коюшубуз керек. Анда эмесе баштадык. Мен окуп мүчөлөрдү коюп кетем. Силер дагы өз алдыңарча иштеп көргүлө. Rıza Bey bir doktor. O İzmir'de yaşıyor. O hafta içi 6'da kalkıyor. Kalkmak деген сөз, туруу деген сөз, get up деген сөз англис тилинде. Жуманын күндөрү ичинде саат 6'da ойгонот дейт. Rıza Bey bir doktor. Ал Измирде жашайт. Ал жума күндөрү, жуманын ичиндеги күндөрү саат 6'da турат. O ve eşi kahvaltı yapıyor. O 7:30'da evden çıkıyor. 8'de işe başlıyor. 1'de öğle yemeği yiyor. 6'da eve geliyor.
O işte çok yoruluyor. Evde yemek yiyor. Gazete okuyor. Televizyon izliyor. Saat 23.30'da yatıyor. O her gün yaklaşık 8-7 saat uyuyor. Rıza Bey ve eşi hafta sonları dışarıya çıkıyorlar. Onlar sinemaya gidiyorlar veya ailelerini ziyaret ediyorlar. Мынакей достор, практикалык мисалдарды иштедик, көнүгүүлөрдү иштедик, өтүлгөн темаларыбызды бышыктап алдык. Эми башында айткандай эле өзүмдүн Анталияга болгон саякатым боюнча бир аз бөлүшөйүн. Мен Анталияга кайсы айда бардым? Октябрдын аяктары бардым. Октябрь айында бардым Анталияга. Октябрь айынын аяктары болуп калган болчу. Негизи октябрдын аягы Кыргызстанда кадимкидей эле кыш болуп, кар жаап, суук болуп аткан. Измирде да кадимкидей эле суук болчу. Башка шаарларында деле суук болчу, бирок мен Анталияга барганда ал жакта кадимкидей жай экен. Футболкачан дагы күндүз эшикке чыксаң, кадимкидей жайдагыдай тердеп, ысып, көлөкө издеп жүргөн маал болот экен. Анталия негизи Туркиянын бөлүктөрү бар да, Кыргызстанда түндүк түштүк дегендей эле Анталия Туркияда Ак деңиз бөлүгү, Кара деңиз бөлүгү, Эге деңизи бөлүгү деп деңизге карап бөлүп коюшкан. Анталия Ак деңиз бөлүгүнө кирет жана Ак деңиз бөлүгү башка Туркиянын башка бөлүктөрүнө караганда дайыма ысык, дайыма мындай тропикалык погодада ысык болуп турат. Кышында деле аякта сууга түшкөндөр бар деп айтышат. Ошого октябрда мен барганда кадимкидей жайдагыдай ысык болуп аткан. Кадимкидей тердеп, өзүмдү жайда жүргөндөй сездим да. Анан ал жакта албетте деңизге түштүм. Анткени Ак деңиз аябай сонун деңиз, деңизи аты аталып тургандай эле ак, жылуу, жагымдуу да. Еще октябрда да түшсөң дагы кадимкидей жылуу жайында түшүп аткандай болгон сезимдер болду. Ал жакта андан сырткары аябай кооз жаратылышы бар экен. Жаратылышы менен аябай белгилүү экен. Шаркыратмалар аябай кооз экен. Шаркыратмалар, эки шаркыратмасы бар экен, белгилүү. Ошо экөөнө тең бардык. Ал жерде жөн эле шаркыратма эмес, шаркыратмага бараткан жолдор, ал жака түзүлгөн шарттар, туристтер кирүү мүмкүнчүлүктөрү, жөн эле шаркыратма көрүп койбостон андан кийин эмне кылса болот, ошолор аябай сонун түзүлгөн экен. Инфраструктурасы аябай жакшы экен да. Андан сырткары эмне кылдым? Деңизге бардым. Анан мага эң жаккан дагы бир бөлүгү Land of Legends, мындайча айтканда легендалар аймагы деген бир өзүнчө бир территория бар экен. Ал жакта жалаң мындай аябай кымбат отелдер, мейманканалар бар экен, ошондой эле дүкөндөр, фонтандар болот экен. Күн батып атканда ошо кемелер менен ары бери басып, кыскасы мындай чын эле жомоктогудай аймак экен ал жер. Ал жерде дүкөндөргө кирдим, ошол жерде сүрөттөргө түштүм, тамактануучу жайлар бар экен, ошол жерден тамактанганга аракет кылдым. Эмемдин саякатымдын акыркы күндөрү ошол жакта өткөрдүм. Кыскасы Анталия мага аябай таң калыштуу жаңы ачылыш болду. Мен Анталияны мурун жөн эле мындай шаар деп элестетчүмүн. Азыр болсо ал жака баргандан кийин аябай сонун эс алуучу жай экенин түшүндүм. Ал жакта орустар көп экен, туристтер көп экен. Мындай туристический сезон бүтүп калса деле ал жакта дагы деле жандуу экен да. Погодасы, аба ырайы ысык болгон үчүн, деңизге түшө алган үчүн сонун мындай үйлөр бар экен. Кыскасы Анталия жомоктогудай аябай кооз жер экен. Буюрса мен дагы ал жака барып, дагы көрбөгөн жерлерди көрүп, деңизине тое түшүп, жакындарым, туугандарым, ата-энем, айрыкча апамды жакында алып келейин деп атам. Ошо апам келип калса, туугандарым, досторум келип калса дагы ошол жака сөзсүз алып барып, ал жактын кереметтерин дагы көрсөтөйүн деп атам. Силер дагы Туркияга келип калган болсоңор, же кандайдыр бир шаар тандоодо адашып эме кылып ойлонуп аткан болсоңор, Анталияны сөзсүз түрдө тандагыла демекмин. Ал жактын университеттери дагы сонун, аба ырайы дагы сонун, деңизи бар, көрө турган, эс ала турган жерлери бар, аябай кооз шаар, аябай кооз жер. Ошол шаарга барганды баарыңарга насип кылсын. Ушуну менен достор, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктасак болот. Аягына чейин көрүп, аягына чейин катышканыңарга рахмат.
кийинки сабактардан жолугушканча саламатта тургула, берилген тапшырмаларды сөзсүз түрдө аткарганды унутпагыла. Көрүшкөнчө.